Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Сеулда 20-кабаттан кулайын деген кызды чачынан кармап куткарып калышты. Бул тууралуу база жазды. Окуя Канамгу станциясында болгон. Кыз 20-кабаттуу үйдүн чатырынан чыккан. Андан соң асылган абалда туруп калган. Кыздын абалы тууралуу маалымат жок. Ушул апта жаанчыл болот. Өлкөнүн түштүк аймактарында 8-майдан 13-майга чейин жаан-чачын болору болжолдонду. Чүй менен Таласта 8, 11, 13-май күндөрү жамгыр жаайт. Ал эми Ысык көл менен Нарында 8-майдан 14-майга чейин жамгырлуу болмокчу. Борбордук аянтка техниканы көрүүгө миңдеген кыргызстандык келди. С-300 зениттик комплекси дүйнөдөгү эң күчтүү абадан коргонуу системасы деп саналат. Бишкекте жеңиш парады башталды. Бүгүн 8-майда Ала Тоо аянтына жеңиштин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу парад башталды. Иш-чарага аскердик техникалар, офицерлер жана ардагерлер катышууда. Коопсуздукту камсыздоо үчүн миңдеген милиция кызматкерлери иштеп жатат. Мэрия жана ИИМ тургундары тартипти сактоого чакырат. Жапаровдун бул сөзү офицерлерге жагат. Садыр Жапаров ушул жылдын 1-июлунан тарта күч түзүмдөрүнүн офицердик курамынын айлыгы орточо 35%га көтөрүлөрүн айтты. Президент келишимдик негиздеги аскер кызматкерлердин айлыгы 1-ноябрдан тарта ушундай эле көлөмдө көбөйтүлөрүн кошумчалаган. Аянттагы парадка келген көрүүчүлөрдүн гүл чилектерге чыгып алган видеосу тарады. Сел жүрүшү ыктымал. Мындай эскертүүнү Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берди. Анда 9-11 май күндөрү республиканын тоолуу райондорунда нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүндүгү айтылды. Все понятно, да, теперь понятно. Это другая база. Сколько уже работаете? 2 месяца, да? Здесь? Да. Нет, мы приехали только 5 дней. 5 дней, неделю. Да. Sen qancha жолу келдің үш жерге? Биринчи жолу келип атасың го? Неге биринчи жолу келесиң сен? Неге мындай проблема болуп атса, неге сен биринчи жолу келесиң бияка? Тревога уруп келбейсиң, мен сени кабинетте отуруп атып өтүп элем, кыдырып иштегин деп, Канча болду иштегениңе сен министр болдуң? 2 ай, 2 айдан эмне? Кирип эле кабинетиңе эмне, көчүгүң жабышып калдыбы креслого сен? Чечпейсиң олардын просьбасын, проблема болуп аткандай, не? Кичинекей балдар өлүп атса моякта, сен кабинетинде отурасың. Айтпайсың проблемалар. Мен сага эмне деп айтып жибердим менен, койдум менен министр. Проблема болса дароо келип айтып туруп, моментально чечип турам дебедим. Мындан артык эмне жумушуң бар сен, не? Же барбы башка жумушуң сенин артык? Жок, бул центрге келген, бул врачтар. Жок, сен можерге келген жоксуң да, можерге. Ушу жерге. Чакырса келбейт экенсиң, чакырып атса да, аякта проблема мурдатан бери деп. Мурдатан бери экенин билебиз, 30 жылдан бери проблема. Чечпейсиңби сен? Мага келбейсиң эгер сенин алың жетпесе. Немедленно азыр 3 күн, 2 күн сурап, бүгүн эртең. Колдун үстү можерге эмне керек бардыгын таап берген. Аппаратураны берген. Колдун күчтүн баарын ушул жака жумшаган. Жокпу акчаң министрликте айтмаган. Таап беребиз источник. Өз сенин жолуң болсун. Выговор сага. Давай, немедленно бүтүп тур. Жашайсың бул жерде. Түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерге кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша кел. Бүт барын контролдоп, бүт оборудованияны алып атайын. Мен Москвадан келгенден кийин киребиз. Анан Ассаламу алейкум, кыргыз элим.
Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 төрөлгөнмүн. Көстене ломкост оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Бизге биринчи депутат келип атат. Байке, сиз биздин келген биринчи депутатсыз. Эл менен караңызчы канча эл бар. Келип туруп эле байке, мондан 40 метр чейин көрүп коюм, мындай деп эле. Мындай. Вообще простой экен. Эң башкысы просто эл менен экен да байкебиз. Жаман эл бар болсо мамлекет болот. болду байке. Мындай. Ооба, буйрса. Мен айтып коеюн, бирок кол түз эмес болуп калышы мүмкүн. Байкем, сиздин профессия башка. Мык каккан башка. Аракет сизден. Баштадык. Баштадык, а? Кет байке. Бир, түздүп алгыла. Түздүп алгыла. Кичине ылдыйраак киргизип алгыла. Да, кагып койсоң. Жакшылап тур. Билбейт коеюн. Айна. 2 3 Дальше. 4. Ай, жаман эмес байке, жаман эмес. Жаман эмес. Жакшы, нормально. Биринчиси чала кирип калды да. Биринчиси чала кирип калды. Биринчи нерсе дайыма чала кийиш керек. Биринчи эле кагып салса болбой калат. Экинчи менен үчүнчү нормально. Жаман эмес байке. Болду, мен байке. Ийгилик болсун. Магазиниңерде жакшы элди да ушундай кызыктырып, бир нерсени коюп койгоңар, бул дагы бир эме, тапкычтык. Бул да жаратмандык. Жаштардын ою байке азыр, мына ушундай бир жаңы нерселерди таап, жаңы нерселерди мындай элге көрсөтүп атышат. Жөн эле мисалы мык тагуу боюнча, туурабы? Бул жакшы нерсе. Элге да мотивация. Жакшы, мотивация болот. Эл дагы келгиси келет. Мен атайын токтодум. Насса. Мүлгө өтүп тарткам. Атайын келдим да, көрөйүн деп. Насса. Бар болуңуз. Мына көрдүңүзбү? Демек бул фишка да. Сон нерсе. Бар болуңуз. Рахмат. Сизге да ийгилик байке. Ассаламу алейкум достор. Эртең 8 майда күндүзгү саат 12-де биздин Таларча паркыбызда президенттин иш башкармачылыгы уюштурган чоң иш чара өтмөкчү экен. Чоң концерт болмокчу. Мына ошол концертке биз дагы катышабыз. Барыңыздарды чакырабыз, келиңиздер. Бардыгыңыздарды күтөбүз.